Талгарбеков экс-президент Алмазбек Атамбаевди сотко берет. Абактан чыккан саясатчы Бекболот Талгарбеков экс-президент Алмазбек Атамбаевди сотко берүү үчүн документтерди даярдап жатат. Бул тууралуу ал Азаттыкка өзү билдирди. Биз камалган учурда мамлекеттик төңкөрүш жасайм деген деп түздөн түз күнөөлөгөн. Бул өтө оор айып болуп саналат. Ошонун айынан мен 3 жылга жакын абакта отуруп чыктым. Эми сотто бул сөздөрдү кайсы жерде айтканымды далилдеп берсин. Мени 17 жылга кесүүгө аракет кылышкан үчүн моралдык кенемте катары 17 миллион сом талап кылып жатам. Азыр документтеримди топтодум. Эртең адвокатым менен жолугушам, деди Талгарбеков. 2017 жылдын 2 августунда Бишкектин 1-май райондук соту элдик парламент оппозициялык кыймылынын мүчөлөрү Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Колубаевди улуттук расалык, диний же аймак аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча 14 жылга соттогон. Быйыл 8 февралда жогорку сот Талгарбековдун жаза мөөнөтүн 9 жылга кыскартып, 5 жыл жазасын өтөөгө чечим чыгарган. 7 мартта 3 жылдан бери абакта жаткан элдик парламент кыймылынын мүчөсү мурдагы министр Бекболот Талгарбеков абактан шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Маалымат булагы Калыс медиа. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун тажик чалгындоосуна тиешеси бар экендиги тууралуу билдирүү анык эмес деп бүгүн 25 мартта өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бул Жеңиш Разаковдун инсандык аброюна жана вице-премьер-министр кызматтык ишмердигине шек келтирүү максатында жалпыга маалымдоо каражаттарында коомчулукта буга чейин бир канча ирет жайылтылган. Жеңиш Разаков ички иштер органдарында эмгек ишмердигинин бардык баскычтарын басып өттү. Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы, андан соң бул аймактын жетекчиси болуп иштеген. Жеңиш Разаковдун тажик чалгындоосуна тиешеси бар болушу анын бүтүндөй кызматтык ишмердиги боюнча байкалбай калмак эмес. Ушуга байланыштуу дагы бир ирет белгилей кетсек, бул сыяктуу маалыматты эч кандай негизи жок жана коомчулукту адаштырууда. Муну менен бирге Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети айтылган билдирүү боюнча текшерүү жүргүзөт жана текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча өз баасын берет деп жазылат маалыматта. 20 март күнү жогорку кеңештин жыйынында депутат Мурадыл Мадеминов вице-премьер-министр Жеңиш Разаковго кайрылып, тажик маалымат булактары аны кошуна мамлекеттин агенти деп жазып жатканын айткан. УКМК вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Тажикстандын тыңчысы деген маалыматтарды ийгиликтей турганын билдирген. Маалымат булагы Супер КЖ. 80-деги энесин уртокмокко алган кара суулук тургундун үстүнөн кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Калыс медиага Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн өкүлү Жеңиш Ашырбаев билдирди. Улгайган энесин 44 жаштагы эң кичүү уулу мас болуп алып, уртокмокко алып жүргөн. Акыркы жолу каттуу сабаганда чыдабаган байбиче үйүнөн качып чыккан. Баласынан зомбулук көргөн эненин 2 уулу, 2 кызы бар экен. Кыздары Москвада иштери белгилүү болду. 2 уулу тең көп ичет. Бир жолу адатынча мас болуп келип апасын урганда, коркуп түнү менен кербеттин алдында бекинип жатыптыр. Эртең менен үйүнөн качып чыгып кеткен. Жолдо калган эне тууралуу айылдаштары аймактык тескөөчүлөргө айткан. Алар кризистик борборго алып келишкен, деди Ашырбаев. Улгайган эне буга чейин уулунан көп жолу зомбулук көргөнүн айтып, үйүнө кетпейм деп жатат. Ал кара суунун Жылкелди айылынан болору аныкталды. Азырынча Ош шаарындагы Акчуроо кризистик борборунда убактылуу күн кечирүүдө. Ал эми энесине кол көтөргөн кишиге үй бүлөлүк зоордук зомбулук беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Буга чейин Ошто 80-деги эне өз баласынан запкы көрүп, Акчуроо кризистик борборуна кайрылган. Борбордун жетекчиси Дарик Асылбекова ал өз уулунан таяк жеп, бети башы көгөрүп, колунан жараат алганын белгилеген. Асылбекова акыркы кезде өз балдарынан же туугандарынан зомбулук көргөн эне аталар көбөйгөнүн айтат. Ал соңку окуяларды мисал келтирди. 50, 55 жана 60 жаштагы 3 аял бизге кайрылган. Экөө өз балдарынан, бирөө туугандарынан запкы көргөн. Көп учурда балдар ичкиликке берилет. Акча тап, пенсияңды бер деген шылтоолор менен өз энелерине кол көтөрөт. Маалымат булагы Калыс медиа. Бүгүн 25 мартта президент Сооронбай Жээнбеков тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековду кабыл алып, Россия Федерациясынын өлкө башчысы Владимир Путиндин Кыргызстанга биринчи мамлекеттик визитине даярдыкты талкуулады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Жолугушууда министр Айдарбеков визиттин алкагында өтө турган иш-чаралар тууралуу маалымат берди. Мындан сырткары тышкы саясаттагы бардык актуалдуу маселелер боюнча пландар жана милдеттер айтылды. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков бекитилген планга ылайык бардык милдеттерди кылдат жана өз убагында ишке ашыруу тапшырмасын берди. Россиянын президенти Владимир Путин иш сапар менен Кыргызстанга 28 мартта келет. Маалымат булагы Калыс медиа.
Бүгүн 25 мартта Борбор калаада балдарына ВИЧ илдетин жугузуп алган ата-энелер арыз дооматын айтып митингге чыгышты. Ага Ош шаарынын Ноокат районунан келген энелер катышты. Көз жашын тыя албаган энелердин бири мамлекет тарабынан 4000 сом жөлөк пулдан башка эч кандай колдоо болбогонуна нааразычылыгын айтты. Атын атагысы келбеген келин Супер KG порталына арыз муңун айтып берди. Аты жөнүмдү атагым келбейт, жүзүмдү да көрсөтпөйм. Себеби эртең кайра эле ошол жашаган айылыма барам. Тиешелүү документтерге ылайык балам бул ооруга 2008-жылы Ноокатта ооруканада жатканда чалдыккан. Баламды бакыртып ыйлатып колунан кан алышчу. Мени да ары бери жөнөтүп анализ тапшыртышчу. Эмчегимдин үрпү жарылып, канап жатса дарыгерлер эмиз балаңды деп урушуп эмиздирчү эле. Ошондо мага да жуккан экен. Ооруканадан чыккандан 1 айдан кийин эле балам кыйналып, тилдери оюлуп, дене табы көтөрүлүп, кыйналып жүрдү. Ооруканада 1 айлап жатып, кайра үйдө 10 күн жатып, көчүп конуп канча жүрдүк. Бул арада уулумдун дартын аныктай албай, дарыгерлер канча жүрүштү. Көрсө балама бул жаман дарт жугуп калган экен. Ушунча жылдан бери бул боюнча эч ким жоопкерчиликти тарткан жок. Мен сойку болбой туруп, баңгизатын колдонбой эле бул ооруга чалдыкканыма өзөгүм өрттөнөт. Кайнене кайнатамдын кызматын кылып, колуман кетмен түшпөй талаада иштеп жүрүп көргөнүм ушул болду. Дарыгерлердин шалаакылыгы бүт өмүрүмө балта чапты. Күйөөм мени түшүнүп, колунан келишинче колдоду, бирок кайненем жемелеген канча күндөрдү башыман кечирдим. Канча жылдан бери барбаган жерибиз, кайрылбаган адамыбыз калган жок. Балам чоңоюп келе жатат. Эртең элдин сөзүнөн намыстанып, асынып алса ким жооп берет? Бул жерге чогулган аялдардын баарынын күйөөлөрү бул ооруга чалдыккан эмес, жалаң энелер жана балдарыбыз чалдыккан. Мунун айынан көпчүлүгүнүн үй бүлөсү бузулду. Көйгөйгө батканыбыз аз келгенсип, өлгөндү көмгөн кылып, бул ооруну көчөдөн жуктурган деген атка кондук. Эгер мен сойку же баңгизат колдонгон аял болсом, күйөөм менен жашайт беле. Жашоомун нааразы болгондо күйөөм менен бир балам таза, бул ооруга чалдыкпаганына ыраазы болуп кетем. Бишкекте иттин укугу корголуп жатканда бизге ушундай мамиле болгону туурабы? Прокуратура текшереби же башкасыбы туура жыйынтык чыгарышсын. Бизге да балдарыбызга да ВИЧ вертикалдуу жол менен жуккан деген тыянак чыгарылган. Бирок бул туура эмес. Илдет ийне жыныстык жол менен аркылуу жуккан болушу керек болчу. Андай болгондо балдарыбыз 1,5 жашында бизди сойкуга барып жуктуруп алды дегенге барабар болуп жатпайбы? Көчөдөн жукту деп тыянак чыгаргандары туурабы? Жаш балдарды жыныстык жол менен жукту деп документтерин толтуруп өздөрүнөн жоопкерчиликти алып жаткандар жоопко тартылсын. Азыр айылда дарыгерлерге барсаң колумду кармоодон жийиркенишет. Бизге ошол ооруну жугузуп жатканда эмнеге жийиркенишкен эмес эле, дейт ыйлаган эне. Маалымат булагы Супер KG. Ала Бука районунун сот аткаруучулар бөлүмүнүн 2 кызматкери 25 000 сом пара алып жаткан жеринен колго түштү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Алар алименттен 67 000 сом карызы бар жаранга Кыргызстандан сырткары чыгууга уруксат берүү үчүн 30 000 сом талап кылган. Бул факты опузалап пара талап кылуу беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү эресине катталды. Шектүүлөр Жалал Абаддагы убактылуу кармоочу жайында. Кыргызстанда алименттен карызы бар жарандар мыйзам боюнча өлкө сыртына чыга албайт. Ушуга карабай балдарына жардам бергиси келбегендердин саны улам өсүүдө. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда 40 000 киши алименттен качып жүрөт. Алардын 3 000-ине издөө салынган. Маалымат булагы Калыс медиа. Жергесинде ооруканада балдарына ВИЧ жуктуруп алган энелер балдарын жетелеп ак үйдүн алдына пикетке чыгышат. Алгач алар өздөрүнүн көйгөйүн чечүүнү өтүнүп өкмөт үйүнө келишти. Небересине ооруканадан ВИЧ-СПИД жуктуруп алдым деген чоң эне мындай илдетке кабылган небересинин абалына өзүн күнөөлөп, баласы менен келинине ыңгайсыз болуп жатканын айтты. ВИЧ-СПИД болуп төрөлгөн жок, булар больницадан шприцтен катетер деген бала бар экен. Катетерди биз өмүрүмдө көргөн эмес эле. Бала болуп 5 балам бар. Бир больницага алып жатпаганмын. Ушу неберемдей, баламдай, кызымдайлар менен жатпаган больницам калган жок да. Ушу 10-жылдан дары ичкенден бери Кудайга шүгүр энди жатпай калды. Жакшы. Каны 58 болгон эди деп шуну азыр 110го жетти. Жакшы бирок. Endi bunun көйгөйү келечек. Мен себеби ыйлагым келет да, жаңы бала менен келин алды, мен күнәкармын да. Дак кетип бетин алып ачып сүйлөй албайм. Ушундай. Бул илдетке чалдыккандар дайыма дарыга муктаж болгондуктан жөлөк пулду өмүр бою төлөп, үй менен камсыз кылып, жогорку окуу жайды бюджеттин эсебинен окутса деген талап менен келишкен. Азыркы талабыбыз
ушул ата-энелер баары көйгөй. Булардын жөлөк пулу бар. 4 миң болду. Жакында эле 1 жыл болуп калды. 4 миңди өмүр бою кылып берсе. Анан буларды эртеге эле армияга чакырып калат. Ана армияга физический күчү жок, жарабайт. Ошону автоматский воен билет берсин деген ойдо. Андан кийин буларга бирден үй, поштон үй берсин деген талап менен келдик. Анан окуу жайларга билим деңгээлиге карата коллежде окуйбу, мединститутта окуйбу, энди университетте окуйбу, кандай окуу болсо ошону бюджетный түрдө окутуп берсин деген немени алып келдик да энди ушул. Мындай маселе менен жабырлануучулардын буга чейин дагы кайрылбаган жери калган эмес. Өкмөт мурда мындай илдетке кабылгандарга жардам көрсөтүп, айрымдарына үй берген. Мындан улам бүгүнкү чогулгандардын талабы баарын тең карасын дейт. 8 үй бүлө да энди үйлүү болгон оштон. Караса тегиз карасын деп отабыз да, ошолор ямак койсун бизге окшоп. Биз буларды дарылайбыз деп малдан мал калбады, койдон кой калбады. Жерлерди саттык. Ол больницага барыш үчүн шунча 10 күн жатты. Ар бир күнү менингит болду дегенде 5,5 миңден аптекадан дары апарам. Bir күн жаздырып коем, экинчи көтөрмөй. Bir күн жаздырып коем. Ошо мал сатылыш керек, кой сатылыш керек. Же болсо жер сатсаң эле бүгүн алып кетпейт бирөө. Ошентип бул материал жактан ham жабыркаганбыз да. Бул апа ВИЧ-СПИДке чалдыккан өспүрүмдү учурда жалгыз карайт. Анын айтымында мындай илдет наристеге ооруканада жуккан. Ал эми атасы менен апасынын анализдери таза чыккан. Bolasi 1 yaşa bulmay ağırıp bolup anısıda yotkanda kuyov bola kelip bu bola ölüp qoladi, yaşamaydi deb ajrashib ketgandan keyin qizim endi yoshda, qizim ham turmushga chiqaramiz. Bu 3-4 bolali bo'lib soppa-sog' bo'ladi. Kuyov bola ham soppa-sog' chiqdi. Больницада bo'ldi. Детский больницада bo'ldi. Reanimatsiyada bo'ldi. Uni borib nimaga borsa, vrachga borsa, vrach o'tib ketdi. Shuna bo'lib bola menda qoldi. 1 yashar bolani hozir 12 72-7-yil. Hozir 12ga kirdi. 1 yasharlikda o'zim boqdim, yaxshi o'tiyam. Өзү жана баласы бул илдетке кабылган Айгүл аттуу жаранга дарыгерлер көчөдөн жуктурду дешкен. Мындай маалыматтын чындыкка дал келбегенин айткан жаран өзүнүн жана баласынын укугу тепселенип жатканын айтып сыздады. Анан бул жерде келишип тураштар, булар көчөдөн жуктуруп, оорулуу бала көрөдү үйдө киргизип болду. Бул жерде баламдын менин укугум тепселенип, мен калып кете берем да ошончо жылдан бери. Мен даже бул чоң баламдан кийин төрөп, экинчимди эмизип жүргөн кезде барып чоң баламдын чыкканын айтты, ушулору мени урган, анан кийин келип экинчи балаңды эмизге сенден дагы чыгып калды деди. Экинчи балаңдан анализ алабыз деди, күйөөңдөн алабыз деди. Азыркы күндө жолдошум менен кийинки балам таза дагы, ошол чоң балам менен ооруканага жаткан балам менен мен ооруп калдым. Энди муну көчөдөн жукту деп менин балам экөөбүздү, даже менин баламды да эркек алып бул жерде өкүндүрөт. Эртең ошол балам, азыр ошол балам 14 жаш. Эртең ошол мен көргөн эмени балам көрүп асынып алса, мен эмне кылам? Мен көчө сойкус болуп кала берем да. Маселени чечип берүүнү өтүнүүгө келгендер жамынчуларын камдап бир канча күнгө келишкен. Айтымында алардын түнөй турган жери жок. Көйгөйдүн чечилери тууралуу азырынча бийлик дагы үн ката